точки зрения демократизации общества, конечно, Кыргызстан... Демократия боюнча Кыргызстан албетте алдыга кетти. Бул өлкөдө жарандардын саясий эркиндиги бар жана жарандык коомдун ролу да күчтүү болууда. Мурунку казак президенти Нурсултан Назарбаев өз эрки менен бийликтен кеткени Казакстанда да алдыга жылыш байкалат. Экс-президент Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин Өзбекстанда демократияга карай байкаларлык жылыштар болуп атат. Өлкөдө ишкерлерге эркиндик көбүрөөк бериле баштады. Ал эми бизнес деген бул экономикалык бийлик да, ишкерлер да саясий эркиндигин пайдаланууга өттү. Бирок Өзбекстанда деле ички тиреш бар. Бирок бул жерде Кыргызстан жана Казакстандагыдай түндүк түштүк эмес, андан да бытырандыланып, идеологиялык жана саясий ажырым көп. Тажикстан менен Түркмөнстанда тилекке каршы эч бир өзгөрүү жок. Бул эки өлкө авторитардык бийлик чеңгелинен чыга элек. Талашсыз, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдө мамлекеттик башкаруу Советтер Союзунан мураска калган. Андыктан кайсы өлкөнү алба, бийликтин борборлошкон ыкмасы иштеп атат. Өзбекстанда соңку кезде мамлекеттик башкарууда өзгөрүүлөр байкалат. Бул жерде парламенттин ролу жана салмагы өсүп атат. Ошол эле убакта парламентаризм постсоветтик өлкөлөр катары Борбор Азияда анча сиңип кете алган жок. Аймактагы бардык мамлекеттердин конституциясында бийлик бөлүштүрүү деген бар, бирок иш жүзүндө андай принцип иштебей атат. Принцип разделения власти подчеркнут в Конституции всех республик Центральной Азии, но на практике мы пока не видим, чтобы этот принцип работал. Борбор Азия өлкөлөрүнүн учурдагы экономикалык абалына кандай баа берет элеңиз? Благодаря своим природным ресурсам Казахстан в этом плане является лидером. Бай жаратылыш ресурстары менен Казакстандын экономикасы алдыга кетип, бул өлкөдө ИДПнын жан башына үлүшү $10,000 чыгат. 2013 жылы бул көрсөткүч $13,000 чейин көтөрүлгөн. Түркмөнстанда дагы табигый байлык экономиканын өзөгүн түзөт. Бул өлкөдө ИДПнын жан башына үлүшү $6,000 барат. Бирок Түркмөнстан табигый ресурстарын өндүрүп, ошонун эсебинен эле жашап, экономиканын калган тармактарын өнүктүргөн жок. Экономисттердин тили менен айтканда, муну ресурстук каргыш дешет. Өзбекстандын жогорудагы эки өлкөгө караганда жаратылыш ресурстары азыраак, андыктан ИДПнын жан башына үлүшү $2,000 да аз. Мындай көрүнүштүн дагы эки себеби бар. Биринчиси, Өзбекстандын калкы көп. Экинчиси, коррупциянын айынан колдо бар ресурстар натыйжалуу пайдаланылбай атат. Кыргызстанга келсек, ИДПнын жан башына үлүшү $1,300 түзөт. Евразиялык экономикалык биримдикке киргени өлкөнүн экономикасы түшүп кетти. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр Россия, Казакстандан келген арзан товарлар менен атаандаша албай калды. Бул чакан экономикасын коргоо саясаты жок эле Бажы Союзуна кирүүнүн кесепети болуп атат. Тажикстанды алалы. ИДПнын жан башына үлүшү $900. Бул өлкө гидроэнергетикалык чоң кризисте. Саясий жана экономикалык факторлордон улам өз мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай келет. Она не может использовать все свои возможности. Аймакта суу тууралуу да ичара талаш талкуулар курчуп барат. Жакынкы келечекте бизди кандай перспектива күтөт? Оба основные реки региона являются трансграничными. Да, вот Сырдарья, Мударья, они начинаются в Таджикистане и в Кыргызстане. Аймактагы эки негизги дарыя трансчектүү деп аталат. Алардын башаты Тажикстан менен Кыргызстанда башталат да этек жагы Өзбекстанга кетет жана Казакстанда аралга барып такылат. Бул орток сууларды пайдалануу боюнча талаш тартыштар бар. Тажикстан менен Кыргызстан суу башатыбыз деп Сырдарья менен Амударьяны гидроэнергетикалык ресурс катары көрөт. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан үчүн бул орток суу ресурстары. Калкы көп Өзбекстандын айыл чарбасы суудан абдан көз каранды. Бул өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна да тийиштүү маселе. Азыр суу талашын дипломатиялык жол менен чечүү аракети байкалат. Мындай демилге менен Казакстан менен Өзбекстан чыгып атканы да түшүнүктүү. Маселени кантип чечсе болот? Сууга көз каранды өлкөлөр айыл чарбадагы суугаруу иштеринде заманбап ыкмаларга өтүүсү керек. Аймактагы энергетикалык желени жакшыртуу зарыл. Инфраструктура чабалдыгынан көп электр энергиясы аймакта жөн эле коромжу болуп атат. Өлкө аралык соода алакасы көчөсө жана мамлекет аралык экономикалык көз карандылык болсо, бул талаштуу маселе боюнча мунасат табуу жеңил болот. Прийти к согласию по разным спорным водным вопросам будет намного легче. Афганистандагы соңку окуялардан улам Борбор Азия өлкөлөрү үчүн кандай чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр күн тартибине чыкты? Мы все еще говорим об Афганистане как об угрозе. Я думаю, парадигму уже пора менять. Афганистан дегенде биз дале коркунучту кабылдайбыз. Афганистан тууралуу парадигманы өзгөртүү керек.
Афганистан коңшуларына коркунуч жараткан өлкө эмес. Ал коңшу колоң өлкөлөрдүн жардамына муктаж коомчулук. Биздин мамлекеттерден чыккан радикалдуу топтор Афганистандагы бейстабилдүү абалдан пайдаланып, ал жакта машыгып күч топтошту. Бул өлкөнүн башкы көйгөйү жөндөмдүү бийлик болбой жатканында. Учурда Талибандын өлкөдө бийлик орнотуу аракетин көрүп атабыз. Афганистанда абал тынчса, анда Борбор Азиядагы бардык мамлекеттер утмак. Себеби Афганистанда чоң экономикалык потенциалдар бар. Бул өлкөдө сейрек минералдардын 1–3 миллиард долларга тетээ запасы бар дешет. Афганистанда стабилдүүлүк болушуна Өзбекстан өзгөчө кызыктар, себеби түштүк порттор аркылуу деңиз соодасына чыксам дейт. Эми бийликке келген Талибан мурункудай эле өлкө башкарам десе, Афганистанда жакын арада тынч жашоо болот деп күтпөй эле койсо болот. Бирок Талибан да соңку жылдары өзгөрүүлөргө туш болду. Мурункудай радикалдуу болбойт деген үмүттөмүн. Более-менее функциональную власть и наладить отношения с